Саламатсыздарбы? Менин атым Кундуз Таштанова. Мен онлайнда 5 жылдан бери наставникмин, продюсермин. Заткан Жусупованын квантовый психолог номер 1 Кыргызстандагы продюсермин. 5 жылдан бери үзгүлтүксүз экөөбүз продюсерликтен партнерго айландым жана команда менен ушундай масштабтарга чыгарып келе жатабыз. Мен эч кимди продюсерлебейм, бирок мен бардык билимимди, опытымды насаатчылыкта берем. Жана бүгүн биз сабакта психолог Кыргызстанда кантип кирешелерге чыгып масштабка чыга алат, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Эгерде сиз коуч болсоңуз, психолог болсоңуз, таролог, квантовый психолог, сюцай мастери болсоңуз, кандайдыр бир трансформационный оюндарды ойнотсоңуз, кантип ушул психология тармагы аркылуу сиз кирешелерге масштабка чыга аласыз. Консультацияларыңызда аз чекте эмес, кымбат чектерде өзүңүздү кантип кымбат сата аласыз жана жакшы кирешелерге мен номер 1 деп элдерге кыйкырбай эле очередти кантип кылсаңыз болот, ошол сабактан айтып берем. Ошондуктан мен менен болуңуздар жана сөзсүз түрдө пайдалуу билимдерди жазыңыздар. Инстаграмга мени отметка кылсаңыздар болот жана ушул сабактан көрүп действительно мага консультацияга келиңиздер келсе, 10 мүнөттүк акысыз консультациям бар. Менден жеке лично жана менин командам да сиздерге жардам берет. Караңыздар, Кыргызстан рыногу биздин баары мусулман болгондуктан биздин баалуулуктарыбыз дагы башкача да. Мен өзүм мына продюсер катарында 5 жыл онлайнда жүргөндүктөн 3,5 жылдан бери дагы сюцай тренер болуп, профессиональный поток бүт уровеньдерин баарын бүтүп, цифровой психолог болуп жүрсөм дагы мына 1 жылдан бери инстаграмымды психолог катары иштетип, мына 2-3 эле ай болду, курстарды запуск кылып баштадым. Мага продюсердин кереги жок. Зачем мага ай сайын, 5 ай сайын продюсер алмаштырып? Мен үчүн эч ким күйбөйт, менин бизнесим үчүн. По-любому запуск эмне экен, сатуу кандай кылыш керек экен, мен үйрөнүшүм керек. Ошон үчүн мен дайыма өзүм дагы айтам да, хотя бы бир жолу болсо дагы үйрөнүп алгыла, насаатчылык окугула деп айтам да. Мен насаатчылыкта сиздерге ошол нерсенин баардыгын берем. Дизайнер менден болот. Бир SMM кызды таптап туруп колуңарга карматам, ошо менен иштеп кетсеңер болот. Сатуу менеджер, отдел продаж керекпи? Беребиз. Алар менен кантип иштеш керек? Мен үйрөтөмүн, көрсөтөмүн. Жана эгерде сиз жаңы баштап психолог болсоңуз, жаңы эле окуп келсеңиз, дароо эле курс ачпаңыздар. Дароо эле курс ачып алып, кимге сатам, 1000 сомдон кимге сатам, 5000ден кимге сатам, сатууларым жок деп ыйлап келишет мага психологдорчу. Мындай да, караңыздар, мен да өзүм психологмун го. Ошон үчүн бул жакта мындай нерсе бар да. Кандай десем, сен биринчи эксперттүүлүгүңдү күчөтүшүң керек. Башында адамдар менен тет-а-тет иштегенди үйрөн. Эксперттүүлүк күчөтөсүң, өзүңө болгон ишеним ушунчалык өсөт. Сен адамдарды онлайн, офлайн консультацияларыңды 1000 сомдон, 3000ден, 2000ден деле баштасаң, андан кийин очередь болуп баштайт да, сенде уверенность кадимкидей көтөрүлүп баштайт. А сен эксперттүүлүгүңдө, тажрыйбаңдагы ушунчалык кадимкидей мына бир такша алып баштайсың да, ошол билимдерге өзүң да ишенип баштайсың, результат алып баштайсың. Анан 1000 сомдон 20 адамга сатып алып, запуск болбой калды, сатууларым болбой атат дегичи, сен андан көрүп жекече адамдар менен иштешип, консультацияларды кылып башташың керек да. Консультация кылып, онлайн болобу, офлайн болобу, ошол эле кирешелерге чыга аласың. Мисалы үчүн, 1000 сомдук курсту сен 100 адамга сатып, 100 адамга кантип сатам деп 1 ай бою даярданып, прямой эфир кылып, таргетке кетиргичи, сен жумасына 3 адамга, 5 адамга консультацияларды кылып кой, 3000ден, 5000ден разбор сатып, консультацияларын, жандуу консультацияны 3000ден, 5000ден сатып кой. Онлайн консультацияларын үйүндө отуруп алып эле Zoom аркылуу же видео аркылуу 1000 сомдон, 2000 сомдон сатып деле ошол 100 000ди сен чистый таап аласың. Себеби сен 100 000 запуск кылыш үчүн таргетке бир 10 000 жөн эле кетиришиң керек, менеджерге беришиң керек, анан инстаграмыңдан рилстериңди тартасың. Ошон үчүн сен жаңы баштап аткан адис болсоң, анда дароо эле курс ачпастан, дароо эле тренинг өткөрөм деп, мисалы үчүн, анда да продюсериң менен бөлүшөсүң, 50/50 же 30-40% фикс бересиң. Анан улам эле алмаштырып бергенден көрө сен өзүң үчүн үйрөнүп ал бир жолу. Зато сен өзүң уже адамдар менен иштешкенде, команда менен иштешкенде, мини команда силерге түзгөндү дагы үйрөтүп көрсөтөм. Менеджерлер керекпи? Без проблем. Биз өз менеджерлер чыгарабыз, сизге роп менен менеджер берип коем. Же болбосо 2-3 менеджер берип коем. Роп деген ким? Бул ушу 3 кызды башкарган начальник да, руководитель отдела продаж деп аталат. Анан сиз барсызбы, жоксузбу, негизи эле психологдорду берем да, каршылыктарды жеңиш оор. Ошон үчүн по-любому сизде хотя бы мини команда болуш керек. Даже рилстерге тартылыш үчүн мына мендей болуп, 1 айга вперед 20 рилс, 30 рилске сиз барып туруп 1 айга вперед тартылган күндө дагы сизге сөз түрдө эмне керек? Сизге сөз түрдө хотя бы мини команда керек. Продюсер бүгүн бар, эртең жок болушу мүмкүн. Түбөлүккө эч нерсе жок. Менде деле
деле ошол нерсе. Мен Изаткан Жусуповну 5 жыл продюсерлесем деле, по-любому эртең эмне болот экен мен деле билбейм да. Туруктуу, түбөлүктүү эч нерсе жок. Баарыбыз Аллахтын колундабыз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө мен үчүн бирөө арыктап бербейт. Мен үчүн бирөө сатып бербейт. Мен да үйрөнүшүм керек сатканды. Эгерде сиз психолог болсоңуз, сиз менин сөзүмдү түшүнүп атасыз. Эгерде сизде блок бар болсо сатуудан, значит сатууну сүйгөндү, ошол нерседен энергия алган үйрөнүшүбүз керек. Сатуу бул махабат, сатуу бул сүйүү. Сен сатканда сен адамга энергияңды берип атасың, сен убактыңды арнап атасың. Демек бул эмнени билдирет? Демек сатуу бул эң өзөгү махабат, сүйүү. Сен өзүңдүн билимиңди, энергияңды ошол нерсени тартып алып атасың. Мен Optima банкта иштегенде 25 000 сом зарплата алчумун. 9-дан 6-га чейин мен 500 сомго өзүм убактымды, жашоомду, энергиямды, билимимди сатчумун. Элестетиңиздер. Демек эмнени билдирет? Биз биринчи эксперттүүлүктү көрсөтөбүз, адамдарга эмне беребиз? Кечке эле сата бербей Инстаграмда польза беребиз. Полезный контент, полезность беребиз. Адамдарга пайдалуу болсоң, адам сага акча төлөйт. Аркаңан куалап келип акча төлөйт. Мени алчы дейт. Служение людям бар. Сиз мени түшүнүп атасыз, Мен дагы психологмун. Служение людям деген нерсе бар. Биз элдерге кызмат кылганда, биз өзүбүздүн миссиябызды аткарганда, эл өзү энергияң көтөрүлүп, эл өзү катталуучулар дагы көбөйөт. Подписчиктер дагы өсөт энергияң көтөргөн сайын. Служение людям, полезность, польза и миссия эң биринчи нерсе. Кантип подписчиктерим топтойм деп элдер башталат, айтышат да. Укпуш монтажына кереги жок. Сен элге полезный контент берсең, элге кызмат кылсаң, эл өзү келет. Бир разы болгон адам сага 20 адам алып келет. Силер аны мен түшүнүп атасыздар, психолог катары. Анан албетте сиз чыгып алып туруп эле көчөгө мен номер 1 психологмун деп өзүңүз айта албайсыз да. Демек ал нерсе эмне керек? Инструмент керек, инструмент. Биз баарыбыз эле төрөлгөндө сатуучу болуп төрөлүп калган эмеспиз. Бул навык. Этот навык нарабатывается. Его можно научиться. Анын бардыгын мен өзүмдүн опытымды, тажрыйбамды, кантип психологду номер 1 психолог квантовый кылдым. Кантип өзүм психолог болуп туруп, өзүмдү продюсери жок, эки эле менеджер менен запуск кандай кылып атамын, анда насаатчылыктан полный үйрөтөм. Психолог болгондуктан дагы, психологдор менен иштешкендиктен дагы билем да, мисалы үчүнчү, бир күн чыгып 10 күн жок болуп кетишет. Ошон үчүн постоянно SMM кандай болуш керек? Минимум айына 5 000 сом болсо дагы SMM'ди алып туруп, стористерди кантип алып барыш керек? Кантип бир айга вперед планировать этип, каруселдерди жазаш керек? Рилстерди кандай рилстерди жазаш керек? Кантип сүйлөш керек? Кантип сатыш керек? Анын бардыгын мен өзүмдүн опытым, тажрыйбамды, мен көчө келген эксперт эмесмин. Онлайнда 5 жылдан бери мына менин результат моей работы мына Заткан Жусупова көрүп атасыңар. Кандай масштабтарга чыгарып атам. Кандай Кыргызстан деңгээли уровени да. Кудайым буйрса, иншаллах, это только начало. Жана өзүм дагы психолог болгондуктан именно продюсировать, наставлять, насаатчылыкта мен бүт беремин. Өзүңүз көз каранды болуп, командаңыз менен эч кимге көз каранды болбой иштеп кетесиз. Эч ким менен, эч кандай продюсер менен процентте бөлүшпөйсүз. Болгону командаңызды, мини командаңызды түзөсүз дагы. Эртең мисалы үчүн ал менеджер кетип калганда, жаңы менеджер менен кантип иштеш керек, кантип точка результат коюш керек, кандай результат андан сураш керек. Мен бардыгын ушул жакта насаатчылыкта 2 ай ичинде жана 1 жылдык насаатчылыгымда үйрөтөм. 1 жылдык насаатчылыкка келсеңиз, сөзсүз түрдө сиз проф болуп чыгасыз. Ошондуктан караңыздар, психолог эң биринчи дароо эле курс сатпастан өзүнүн консультацияларын, онлайн, офлайн консультацияларын сатып баштаса болот. Андан кийин гана анан элдер мисалы үчүн очередке туруп баштаганда чек көтөрөт уже. Психолог катары түшүнүп атасыздар. Бул жашоодон бир нерсе алыш үчүн, бир нерсе бергенге биз эмне болушубуз керек? Даяр болушубуз керек. Чтобы что-то получить, надо что-то дать. Полезное людям. Демек, бул нерсени биз кантип алып чыгабыз? Насаатчылыкта алып чыгабыз. Мен сизде как цифровой психолог катары дагы раскрывать этем, как өзүрүнген жана бардык опытымды, тажрыйбамды, командамды дагы запуска берип, бүт тажрыйба менен бөлүшкөнгө даярмын. Эгерде сиз менин командаман жана өзүмөн консультация алыңыздар келсе, сөзсүз түрдө Кундуз Таштанова деп Instagram баракчама дирекке номер калтырыңыздар, консультация алыңыздар. Командаман жана өзүм дагы консультация кылууга дайыма сиздердин кызматыңыздарда. Мен Кундуз Таштанова.